урматтуу карындаштарым, кыйкырык менен эч нерсе чечилген эмес. Сабырдуулук кылбайсыңар. Эгерде кыйкырык менен чечилсе, давай баарыбыз чыга кыйкырайык, эртең баары келип калат. Андай болбойт. Антисте бактыр бир сөз айтты да, алданып, дайыр алданса эч нерсе болбойт деп. Туура айтты. Советтер Союзунда алдандык. Алар айткан коммунизм курабыз деп. Курдукпу? Жок. Акаев айтты, Швейцария болобуз деп. Болдукпу? Алдандык. Бакиев айтты, адилеттүүлүк болот дейт, мени камады. Болду адилеттүүлүк? Болгон жок. Алданганбыз, алданабыз дагы. Дагы көп алданабыз алдыда. Эми бул тамаша сөз. Эми тамаша сөз. Бирок мындай да тергөөнүн эрежеси бар. Тергөөдө жазылган, эгерде ким ошо тергөөгө жардам берсе өз ыктыяры менен аракет кылса, жеңилдирет деген мыйзам жазылган. Эгерде биз ачпасак жолду, неге жеңилденет? Эгерде биз бир кадам шилтесек, айнанайын жеңилденет да. Анан булар да айтат, өздөрү кадам шилтесе, кызыл кандырыкта эки актай анча-мынча кетип калса деген эрежелер бар. Азыр баягы суранып, өзүбүзчө немеге кыргыз үйгө кирип штабта Байшека менен көп талкуу болду. Жол ачуу боюнча болду. Биздин штабтагылар карама каршы карандай турдук, ачпайбыз деп. Биз себеби жыйынтыгын көргөнүбүз жок. Ошондон кийин кайда көп талкуудан кийин Ахматтын өзүнүн безилдеп айтканын айнанайында жолду ачып бергиле. Кокус кагылышуу болуп кетип, кан төгүлүп кетсе, мен эртең бүрсүгүнү дагы ошол жерге арайын Канкор деген атка конбойун деп жалдырап айтканын эске алып, мына өзүбүздүн аксакалыбыз Байшеке ошол жерге келип, билесиңер, жини терс эле келип кетчү эле үндөбөй угуп, убедить этип бизди баардыгыбыздын сурообузга жооп берип, түшүндүрүп берип, ушу Байшекенин ушу өзүбүздүн аксакалыбыз ошол Бишкектеги суранганын эске алып, ушу киши ушунчалык ушу убакка чейин суранган элек болсо керек эле. Аз жаш балдарга ошол жерде штабта суранып турганын угуп. Анан мына келаткан Рамазан айттым. Рамазан айы. Ошо Орозо маалында дейт, бардык согушта токтойт экен дейт. Бардыгын бири-бири кечирип неме кылат экен дейт. Биздин жогору жактагыларга ыйман берсин экен ошо айда. Ошолор дагы аз тирешип калды, баягы неме болуп. Ана хотя биз уступкага баралы. Ленин айткандай бир шаг назад берели, анан кийин алдыга бере беребиз. Ошого айнанан калайык калк. Ошодон кийин көрүп турам ар бириңин акыбалыңа, табагаңарды. Ушу жагандарда ушундайда да туруп, ушундай неме болуп келип туруп азыр айткан сөзгө чурулдабагылагын. Анан ошодон кийин, ушул 3 себептен кийин биз кыргыз үйдү аякка түшүрүп коебуз. Жолду бүгүн ача турган болдук. Биз уступкага бара турган болдук.
Şu жерде эле болдасың?